Бишкекке биринчи жолу тирүү дельфиндер жана кит белуха алынып келинди. Жаңы жыл алдында бүгүн эртең Борбордо дельфинарий ачылган турат. Бирок дельфинарийдин ачылышына нааразы тараптар дагы бар. Алар бүгүн каршылык акциясына чыгышты. Митинг башталар алдында биз студияга жарандык активисттердин бири Гүлайым Айылчиеваны чакырдык. Саламатсызбы Гүлайым, айтсаңыз, президентке жолдогон бул туурасында петицияга канча адамдын добушун топтой алдыңыздар? Азыр 1000ден ашык добушту топтодук. Бул бир петицияда. Экинчи петицияда 200-300 адамдай топтолуп калды. Бул эки башка организация топтоп атышат. Дельфинарийди ачып жаткандар бул Кыргызстан үчүн жакшы саамалык, балдар жаныбарлардын жаңы түрү менен жакындан тааныша алат деген ойлорун айтышууда. Сиздер каршы болуп жаткан эң негизги себеби эмнеде? Жаныбарлардын кичинекей клеткаларда же кичинекей бассейнде кармоо бул адамгерчиликтүү эмес деп ойлойбуз. Мындан башка дельфиндер деңизде жашаш керек. Биздин Кыргызстан деңизден алыс жерде, кышында, тоолуу аймак. Бул дельфиндерге өтө жакшы бир жер эмес. Андан башка передвижной дельфинарийлер дельфиндерди бир шаардан, бир өлкөдөн башка өлкөгө алып барышат. Бул чоң грузовиктердин ичинде болот. Дельфиндер үчүн бул өтө чоң стресс. Мындан башка дельфинарийлерде жашаган дельфиндер хлоркалуу суунун ичинде жашашат. Алар өздөрү жашай алган убакыттан жартысын жашашат же дельфинарийдин ичинде 2-3-5 жыл жашап туруп эле өлүп калышат. Анткени ооруп калышат. Мындан башка кичинекей балдар менен дельфинарийдин ичинде дельфиндер менен кичинекей балдарга уруксат беришет экен. Сууга түшкөнгө бул медициналык жактан өтө коркунучтуу. Анткени ошол суунун ичинде өтө көп бактериялер бар. Ошол дельфиндердин отходтору бар. Ошол суунун ичинде канча хлорка салышпаса, канча дарылашпаса деле ошол бактериялер жашайт жана адамдын ден соолугуна өтө зыяндуу. Адамдардын көбү муну билишпейт, бирок эгерде интернеттен карап көрсөңөр, докторлордун көбү ошол өтө коркунучтуу жана зыяндуу деп түшүндүрүп беришет. Бирок Кыргызстанда дельфинарий эле эмес, башка көчмө көп цирк, зоопарктар келип кетип турат. Мындай карап келгенде алардын кармалганы деле катаал мамилеге жатат. Аларга карата акциялар же кандайдыр бир иш-чаралар сиздер тараптан болгонбу? Мындан мурун болгон эмес, бирок биз ошол зоопарктарга дагы каршыбыз. Силер өзүңөр билесиңер, бир канча жыл мурда ошондой кичинекей зоопарктын ичинде бир бала өлгөн, өмүркай бир бала өлгөн, аюу өлтүрүп салган. Азыр Чүй проспектиндеги кичинекей зоопаркта кичинекей лемур өлгөн деген эмени алганбыз, жаңылыкты алганбыз. Бул зоопарктарда өтө условия өтө жакшы эмес, анткени алар кайра эле кичинекей клеткаларда жашашат жана бул жаныбарлардын жашай алган бир чөйрө эмес. Биз адамдар өзүбүздү ойлоп эле, ошол жаныбарларды көрүп алалы деп эле, алардын кандай жашап атышканын, аларга жагып атабы, жакпай атабы, буларды такыр ойлобойбуз. Эмкиде бул дельфинарий биринчи кадам деп айтсак болот. Бул петицияны чогултуп алып, жалаң гана передвижной дельфинарий эмес, передвижной чакан зоопарктарды, цирктерде жаныбарларды колдонууну да каршы закондорду алышса деген оюбуз бар. Акыркы суроомо жооп берсеңиз, дельфинарий Бишкек мэриясынын колдоосунда ачылып жатат. Мэрия бул боюнча кайрылып көрдүңүздөр беле? Жок, мэрияга кайрыла элекпиз. Мэрияга биз митингге чыгабыз деп айтып койдук. Андан кийин бул петицияны мэрияга эмес, жогорку кеңешке алып барабыз. Анткени бул жалаң гана Кыргызстанда эмес, жалаң гана Бишкекте эмес, бүтүн Кыргызстанда иштей турган закон болуш керек. Бүтүн башка өлкөлөрдө, көптөгөн өлкөлөрдө передвижной дельфинарий, передвижной цирктерге каршы закондор бар, бирок бизде дагы эле жок. Ошон үчүн мэриянын жасай турган бир
эмес, иш эмес. Бул бүтүн өлкөгө керек болгон бир закон. Рахмат сизге. Ушун менен маекти жыйынтыктайбыз. Бизде конокто жарандык активист Гүлайым Айылчиева болду.